Касиеттүү элибиздин уулдары бар. Алар эл кызматында жаралат. Бийлик байланбаган, ийнине погон чапталбаса да, бирок жүрөгүндө мекендин жалыны күйгөн болот. Алар креслого жетем деп чуркабайт, мансап артынан кубалабайт, бирок эл үчүн аткарган иши кээ бир төбөлдөрдүн бүт мөөнөтүндө аткара албагандан да жогору. Ошолордун бири Аманбай Токторович. Өзүм мактагандан өлөрчү кач дейт. Бирок бүгүн муну айтпасак болбойт. Өмүрзаков Аманбай себепкер болгон чоң иш-чаралар 2022 жылдан баштап боор алмаштыруу боюнча Түркия Республикасы менен иш алып бара баштаган. 2023 жылы 6 февралда жер титирөө болуп, түрк боордошторубузга боз үйлөрдү алып барып, кыргыз элинин атынан чоң жардам көрсөтөт. 2023 жылдан баштап 75 медицина кызматкерлеринин Түркиянын Малатия шаарынын Инон университетинде билим алуу үчүн жиберет. Алардын окуусу жатакана, тамак аштары бекер кылдырганга жетишет. Ошону менен бирге эле көптөгөн боор, жүлүн, рак менен ооруган мекендештерибиздин операцияларына жардамдарды берип келет. 2025 жылы Ош шаарында Ак Буурада сел жууп кеткен көпүрөгө Жапон өлкөсүнөн инвестор таап Заманбап көпүрө салынат. Жана Ысык көлдө сел алып кеткен жарандарыбызга 3 үй салып бергенге себепкер болот. 2026 жылы Өмүрзаков Аманбай Кыргызстанга боор, бөйрөк алмаштыруу боюнча эмкана салдырууну ишке ашырганы турат. Элибиз нечен шайлоолорду көрдү. Уудасы бир ай жашаган, элине бир күнү пайдалуу иш кылбаган адамдарды да көрдүк. Ошол эле учурда үн катпаган, бирок эли үчүн унчукпай кызмат кылып жүргөн баатырлар бар. Аманбай Токторович дал ошондой жигиттердин бири. Депутат болбостон туруп, улуу элге кызмат кылган азамат. 19-чу Соклук округунан номер 15 Өмүрзаков Аманбайга добуш бериңиздер.